Саадатбек Мырзакул уулу. Туткун кыз. Криминалдуу баян. Биринчи бөлүм. Сөз башы. Жашыруун түрмө тарыхы. Борбор калабыздын түштүк батыш тарабында жайгашкан. Үстү тикенектелген бийик дубалдуу бул коронун ичинде эмне бар? Эмне болгон мекеме? Эмне окуялар болуп жатат буга чейин эч ким кызыкпаган. Ал шаар четинде жайгашса да, ошол көчөдөн машинелер тынбай өтчү. Коронун жанынан ары бери өткөн кишилердин аягы да тыйылчу эмес. Атүгүл ошол короого тушташ, кошуна жашашкан адамдар да ушул убакка чейин эмне болгон короо экенин билишпептир. Союз мезгилинде үйдүн үстүн жапкан цемент бетон чыгарган атайын курулуш уюму бар болчу дешет. Кийин Союз чыгарган соң бул уюмда жабылып, жумушчулар таратылып, короо ичи аңгырап көп убакытка чейин бош туруп калыптыр. Кийинчерээк аны кандайдыр бир адам сатып алып, цех ачып иштетип көрүптүр. Жакшы иштете албай койгондуктан көп убакытка чейин иштебей токтоп калыптыр. Андан соң бул коронун ичинде дегеле бир адам да баш багып карап кызыкпаптыр. Кес бир маал үстү чүмкөмө машина кирип чыгып калганы болбосо, дайыма дарбазасы да кичинекей темир эшиги да ичинен бекилип турчу экен. Күтүлбөгөн окуя болуп, ал жактан качып чыккан бир кыз өзү келип милицияга кабар бербегенде дагы качанга чейин бул аялдардын жашыруун менчик түрмөсү жашай берет эле ким билет. Дагы аз убакыт болгондо анда иштеген кызматкерлердин баардыгы буттарына туруп, аябай байып, анан ордун которуштуруп башка жакка көчүп кетишмек экен. Мындай жашыруун аялдардын менчик түрмөсү Өзбекстанда, Ташкенттин өзүндө жаңыдан даярдалып жаткан болчу. Бирок алар максаттарына жетпей калышты. Убагында кармалышпаганда бул уюм Орто Азияны бүт өзүнө камтып, бара-бара бүт мурунку Союзга киргендерге тамырын жаймак экен. Анда аларды токтотуу кыйын болуп калмак. Ал жерде жалаң 17 жаштан баштап 25-тин тегерегиндеги бой мүчөлөрү келишкен чырайлуу кыздар эркинен ажыратылып, милиция кызматкерлеринин айдоосунда болушкан. Бул түрмөдө ар кайсы улуттагы, ар кайсы жерден тандалып, болбогон жерден күнөө коюлуп, ар кандай жазага татыктуу болгон жаш кыздар бар болчу. Ал жактан эч кимиси чыга алышкан эмес. Качып чыгууга бир канча аракет жасагандары баардыгынын көздөрүнчө өлтүрүп салышчу. Кимде ким моюн сунгусу келбесе же качууга аракет жасаса, ушунун кейпин кийсиңер деп коркутушчу. Эгер каяша сүйлөшүп, моюн толгогусу келген кыздар болсо, кадимкидей камчы менен эси көбөндөрүнөн калгыс кылып аябай сабашчу. Жалаң жаш кыздардан турган бул менчик түрмөнү жергиликтүү бийликтин эч кимиси билген эмес. Мунун башында мурун Ички иштер министрлигинин орун басары болуп иштеген, кийин отставкага чыккан генерал-майор Исабеков Марат деген адам болгон. Ал көптөгөн жерлер мафиялар менен тыгыз байланышта болгондуктан бул жакка эч кимди жолоп турган эмес. Түрмөгө эркинен ажыратылып келген сулуу кыздарды болсо, чет өлкөдөн келишкен бай адамдарга пайдаланышчу. Же алар чет өлкөлөргө көп суммадагы акчага сатылып кетишчү. Баш аягы болуп ал менчик түрмөдө 30дай адам кызмат кылчу. Ошолордун 15теи эркек, 15тей жарымы аялдар болчу. Көпчүлүгү мурун милицияда иштеп анан бошоп калгандыктан тандалып алынган. Баардыгы дайыма дубинка анан тапанча менен жүрүшчү. Бул уюм жаңыдан гана баш көтөрүп, Орто Азияга тарап келаткан. Бийлик өкүлдөрү өз убагында баскынга үлгүрүштү. Адегенде алар бул кылмыш ишин көчөдөгү түнкү көпөлөктөрдө, сойкуларды кармап алышып, өлтүрүп, операция жолу менен алардын ички органдарын чет өлкөлөргө сатуу жолу менен башташкан. Кийин андай жолдорду болбой, акча табуунун башкача жолуна өтүшкөн. Бара-бара атайын жаш кыздар үчүн менчик түрмөнү ойлоп табышкан. Торгула, сот келатат. Кандайдыр эркектин күрүлдөгөн жоон үнүнө Диана селт эте, башын көтөрө, зал ичиндегилерге дагы бир сыйра көз жүгүртүп алды. Анча чоң эмес зал ичиндеги олтургучтарда бирин-серин ар кайсы жерде олтурушкан адамдар эмнегедир анын көзүнө суук дагы, жагымсыз да көрүндү. Баары бейтааныш. Алардын бирин да тааныбайт экен. Булар эмне? Булар эмне отурушат? Менин эмне кызыкчылыгым бар булар үчүн? Диана ушуларды ойлоп, дагы бир нерсеге башы жетпей атты. Эмне себептен буга менин тааныштарымдын бирөөсү да катыштырбай атат? Жок дегенде муну эжем билсе болбойт беле? Айылдагы бир туугандарыма кабарлашса, алар келишип балким бир нерсе кылып мени куткарып кетишер беле? Карасаң, бул жерде мени тааныгандардын эч кимиси жок. Сот эмне чечим чыгарар экен? Мени соттойбу же бошотуп жиберишеби? Соттогондой мен эч күнөө кылган жокмун да. Болгону жаңы таанышкан жигитим менен кафеде олтургам, анан
кандайдыр бир бейтааныш 2-3 жигит келип өздөрү тийише башташты. Ортодо мушташ, идиш аяктар, терезелер сынды күтүлбөгөн жерден милиция келишти да баарыбызды кандайдыр терезелери жок чүңкөмө машинеге салып алып кетишти. Болгон ушу. Менде эч кандай күнөө жок. Ал эми тиги наркотиктерди болсо, буга өзүм да түшүнбөй жатам. Сот процесси жүрүп, капталда отурган мурутчан сулуу учмак келген жигит кайрадан ишти тергөөгө ала баштады. Аскарбекова Диана Түркмөновна 1985-жылы Ысык көл өрөөнүндөгү Каракол шаарында туулган. Бойдок, Достук кафесинде официантка болуп иштечү. Алтын куш кафесинде олтуруп 12 килограмм героин менен кармалган. Мурун соттолгон эмес. Диана канчалык түшүндүрүүгө аракет кылса да эч майнап чыккан жок. Акыры болгон күчүн ыйга чыгарды. Бул эң күчтүү болуп саналган баңгизаттын ким, кайсыл жерден чөнтөгүнө салып койгонуна өзүнүн да башы жакшы жетпей жатты. Кафенин ичинде ызы чуу мушташ болуп жатканда салганбы же караңгыда терезелери жок чүңкөмө машинеде келатканда жанында олтургандар салганбы белгисиз. Айтор кандайдыр бир бөлүмгө алып келип чөнтөк башын аңтарып жатканда милициялардын бирөөсү ак желим баштыкка оролгон бир нерсени анын чөнтөгүнөн алып чыгып жатпайбы? А дегенде ага анча деле маани берген эмес. Ал экспертизадан өткөрүлүп, баңгизат экенин укканда эмне кылаар айласын таппай туруп калды. Анан өзүн өзү кармана албай ыйлап жиберди. Марихуана, гашиш, апиим, кара куурай баңгизаттарына караганда бул героин алардын эң эле күчтүүсү экени, башкаларын бир айлап колдонгондо араң наркоман болуп кетерин, ал эми бул героинди бир сайылганда эле наркоман болуп калаарын, ошо себептен анын баасы да аябай жогору турарын, ал эми кармалгандарда жогору жазага чектелээрин кимдир бирөөлөрдөн уккан болчу. Аскарбекова Диана Түркмөновна Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 247 статьясынын 1-пунктунун негизинде 9 жылга эркинен ажыратылсын. Соттун бул өкүмүн укканда Диана бир селт этип жейир алып алды. Ал мындай болуп кетээрин күткөн эмес. Өзүнүн өз көздөрүнөн жашы мелт этип ага бетинен төмөн карай куйула баштады. Аны өзүнө тааныш терезелери жок ичи караңгы чүңкөмө машинеге салып, кайдадыр алып жөнөштү. Жанында автоматчан жашы 30-дарга чукулдап калган жигит кайтарып узатып баратты. Эми үйдөгүлөр мени бул жакка экенимди кантип билишет? Аларга кантип кабар кылам? Менин тагдырым ушундай болуп калдыбы? Муну үйдөгүлөр, кошуналар укса эмне дейт? Али 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек күлгүндөй жашым ушул түрмөнүн ичинде өтүп кетет экен го. Кандай күнгө туш болдум? Шаарга келип тапкан байдам ушулбу? Эмдиги жылы Кудай буйрса университеттин юридикал факультетине тапшырып, сот болсом деп кыялданып койгонумду кантесиң? Мына эми сот болуп тургай кылмышкер аталып, өмүрүмдүн бир бөлүгү түрмөдө чирмей болду. Баса, кайсы колуңа шал тийгер чөнтөгүмө героин салып койду экен? Алиги жаңы таанышкан жигитпи же аны менен мушташа кетишкен сырттан келген зөөкүрлөрбү? Же болбосо милициялар өзүлөрү салып коюштубу? Мындан алар эмне пайда табышмак эле? Же мен алардын душманы болбосом, деги эле түшүнсөм буйрбасын. Эмне болуп кеткенине өзүмдүн да башым жетпейт. О, Кудайым, эми кандай айла кылам? Күлгүндөй өмүр күтүлбөгөн жерден эле соолуп калат деген ушулбу? Диана өзү менен өзү сүйлөшө, көзүнөн жашын көл кылып, караңгы чүңкөмө машиненин ичинде ыйлап кетип бара жатты. Көп убакыт өтпөй эле дарбаза ачылып, кандайдыр короонун ичине киргендей болушту. Бир аз убакыт өткөндөн кийин чүңкөмө машиненин арткы эшиги шарт ачылып, аскер формасын кийишкен далдайган 3 аял тосуп алышты. Төш бере, жетчү жериңе жеттиң. Булар ой мүнөз аялдар Диананы жеп жиберүүчүдөй караша, кайдадыр ээрчитип жөнөштү. Диана айланасына бир сыйра көз жүгүртүп алды. Адам бою жетип чыгалгыс бийик дубалдар, баш жактарында тикенектүү темир тор. Ал эми дубалдын түптөрүндө ары бери жүрмө узун зымга байланган, алкынган дөбөт иттер. Ар кайсы жерге чоң прожекторлор орнотулуптур. Иттердин жанындагы анча бийик эмес. Үстү жабылган кичинекей айнектүү жыгач үйдө автомат кармаган бирөө короо ичиндегилерге көз жүгүртүп бейкапар олтурат. Ары жакта бири-бирине окшош кыска юбка кийишкен кыздар жүрүшөт. Түрмө деген ушундай болуп турбайбы деп Диана ичинен ойлоп койду. Эскертип коеюн. Мындан кийин басканда дайыма колуңду артыңа алып жүр. Эки жакты жөндөн жөн карай бербе. Ашыкча сөз сүйлөбө. Бул жакты мыйзам ушундай, уктуңбу? Жоон толмочунан келген аял ага түшүндүрүп өттү. Сыягы улуту Корея окшойт. Акцент менен болсо да анча-мынча кыргызча сүйлөмүшөт атты. Аны эки кабаттуу үйгө алып киришип, бир сыйра сурап, керектүү нерселерин кагазга түшүрүштү да паспортко окшош документ карматты. Бул жактагылардын баардыгы алдагындай аттар менен жүрүшөт.
Биз сени чакырганда ушул ат менен чакырабыз. Жакшылап карап эсиңе түйүп ал. Диана паспортко окшош кагаздын ичин ачып карады эле 125 сан Zoom деген жазуу бар экен. Алиги документ кагазын берген аял ага карады. Окудуңбу? Ооба. Анда мындан ары 125 номер менен жүрөсүң. Диана атың өчөт. Zoom деп чакырабыз, уктуңбу? Диана уктум дегендей башын ийкегиледи. Анда бар да душка түшүп, үстүңдөгү кийимдериңди чечип, бул жактын кийимдерин ки. Дагы бир толмочунан келген аял бир кабаттуу, бирок чоң болуп салынган үйдү карай ээрчитип жөнөдү. Аны ары жактагы ак чуумал, сулуу чумак келген, окшош кийинишкен эки кыз узата карап калышты. Ар кайсы жерде бирин-серин эле эркектер көрүнбөсө, дээрлик жокко эсе, көпчүлүк эле аялдар экен. Жуунчу душка киришкенде арттарынан эки эркек кошо кирди. Алар кийим чечинчү бөлмөгө келишип, тамеки чегип, Диананы кунт коюп карап турушту. Эмне жалдырап туруп калдың? Чечинбейсиңби? Диана тегилер турбайбы дегендей көзү менен босогодо турушкан эркектерди көрсөттү эле, буга алиги аялдын ачуусу келе түштү. Ой, господи, чечин дегенден кийин чечине бербейсиңби? Эмне, ушулардан уялып жатасыңбы? Азыр уялып жатсаң, кийин булардын алдында жып-жылаңач басып, түгүл чуркап каласың. Так что уялбай эле чечине бер. Диана баары бир эркектердин көзүнчө чечингенден уялып турду. Эмне, мен чечинтейинби же тигилерди жардамга чакырайынбы? Алиги аялдын ачуу үнүнө Диана акырын чечине баштады. Баарын чечип бүтүп, эмчек тарткычы менен Турси эле калды. Алдагыларыңды да чеч. Бир ордунда былк этпей турганына ачуусу келген аял Диананын эмчек тарткычын жулуп алды. Турсиин да чечтирмек болду эле, Диана каршылык көрсөтүп берди. Аял башын өзүн карай ийкеп, босогодогу эркектерди чакырды. Алар дароо жетип келишип, Диананын колун артка кайрып туруп, турсасын чечип, жып-жылаңач кылып ташташты. Алиги аял болсо өзүнө каршылык кылган жаңы келген кызды болгон күчү менен жаактан ары басып алды. Мындан кийин мен айткандарымды аткарбай моюн толгочу болсоң, көз көрүнө тигил экөөнү зордуктап таштайм. Бар эми жуун. Самын мачалкалар тигине. Аял ачуулана эшикти тарс эткизе жаап, эки эркекти калтырып сыртка чыгып кетти. Диана босогодо турган эки эркектен жалтайлай душтун ысык муздак суусун чалыштыра жуунуп кирди. Босогодо турушкан эки эркек анын бой мүчөсүнө соктаныша, кантип жуунуп жатканына көз салышып турушту. Кызык, түрмөдө ушундайлардын баардыгына уруксат берилгенби? Диана жуунуп жатып ушуларды ойлоп койду. Жарым сааттан кийин алиги аял келди да короо ичинде кийинип жүрүшкөн кыздарга окшош кийимди алып келип, анын алдына таштап салды. Сүлгү менен аарчына алиги кийимдерди кийгенде төшүндө 125 деген сан, анан Zoom деген жазуу бар экен. Ошентип Диананын бул укмуштуу түрмөдөгү таң калаарлык алгачкы жашоосу башталды. Түрмөнүн сыры. Бийик дубалдуу бул түрмө ичи анча деле чоң эмес болчу. Узундугу 50 метрдей келген эки кабаттуу хата ичиндеги ар бир камералары 4 кишилик экен. Терезелери дагы, эшиктери дагы жуундугу бармактай келген темирлер менен тордолгон. Качып чыкканга эч мүмкүн эмес. Хатанын эң башкы жагындагы бөлмөдө көзөмөлчү менен кайтаруучулар турушат. Ал бөлмө башкаларга салыштырмалуу аябай жакшы жасалгаланган. Бардык шарты бар. Пульт менен иштеген телевизор, видео магнитофон, жумшак диван, креслолор, газ, стол, стулдар, бир эмес 2-3 сотовый телефондор. Андан сырткары дагы стол үстүндө шаар ичи менен байланышуучу 2 телефон турат. Бул бөлмөнүн ичин тазалап, колун жууп атып Диана ушуларды байкаган. Мүмкүнчүлүк болсо шаардагы эжекем менен телефон аркылуу байланышсам кандай гана жакшы болот эле. Жок дегенде жумасына бир жолу свиданкага келип турмак. Жалган жала менен кесилип кеттим десем, эжем ишенеби ишенбейби ким билет. Мен ага бир да жолу жаман жактарымды көрсөткөнүм жок болчумун да. Наркотикти кимдир бирөөлөр чөнтөгүмө салып коюшуптур десем, балким ал ишенер. Zoom, бери, мага жакын кел. Анын оюн эртеден бери ар бир кыймыл аракетине кунт коюп, көз салып аткан көзөмөлчү мурутчан жигит бузуп жиберди. Уялба, бери жакын кел. Диана эңкейип алып суу чүпүрөк менен бөлмөнүн полдорун жууп жаткан. Укмаксан болуп коеюн деди эле, ал үнүн өктөм чыгарып кыйкырганда ордунан туруп, кийими башын оңдой, сандарын көрсөтө түрүлүп калган көйнөгүн ылдый түшүрө, анын жанына басып келди. Түрмө ичинде кийип жүргөндөрдүн баардыгы жоон сандарын көрсөтүп жүргөн кыска юбкалар экен. Диана ага бир кадам жетпей токтоду. Тигил жигит диван креслодо чалкалай отурган болчу.
Дағы, жақын кел. Ал ақырын Дианаға қолын ұсынды. Диана ағадағы жақынырақ жылделе, чап еде билектен қармады. Анан бой мүчөсү келишкен сулуу кыздын дене түзүлүшүнө көз жүгүртө ырсалактап күлө баштады. Менимче сен свежий болушуң керек, же кыз эмессиң бе? Ал акырын бир ордунда былк этпей турган Диананы аппак жоон сандарын сыйпалап кирди. Анан колун жогорулатып келип, чатырап турган төшүн мыкчып калды эле, Диана өзүн кармана албай кетип, тигини жаакка кандайча чаап жибергенин өзү да билбей калды. Анан каякта турганы эсине келе, көзүн алайта артка кетенчиктеди. Диванда отурган жигит ачуулана ордунан атып турду. Ничего себе, сен кимге кол кайтарып жатасың, Бияктын тартибин али биле элек экенсиң го. Ал ачуусу менен Диананын чачын ууштай кармап, жаактан ары басып алды. Мага кол кайтарган кандай экенин көрсөтөм азыр сага. Эркекти муштагандай, барскандай болгон муштугум менен ичке уруп калды эле, Диана өзүрө бүк түшүп калды. Колдун кыры менен желкеге чапканда полго кулап түштү. Мен сага азыр түрмө кызматкерлерине кол көтөргөн кандай экенин көрсөтөм. Прач. Ызырынган жигит кадимки зөөкүрлөрдөй буту менен тепкилеп кирди. Чачтан кармап, өйдө тургузду да керилип туруп бетке сокту. Диана чалкасынан кулай, мурдунан дирт этип аккан кан көйнөгүнө жайла берди. Ордунан жыла албай, арты менен жылып олтуруп, дубалга такалып калды. Анан болгон күчү менен кыйкыра баштады. Жардамга! Мени сабап жатат! Сен кимди жардамга чакырып жатасың, Сага ким жардамга келет? Тигил камерада олтургандарбы же сыртта жүргөндөрбү? Менден башка эч ким сага жардам бере албайт, билдиңби? Ал сүйлөнүп татты, тепкилеп татты. Мен сени азыр зордуктап салсам да өзүң билем. Же ишенбей атасыңбы? Ишендирип коеюнбу? Ал Диананы белден кучактай, тапатак көтөрүп барып диванга урду. Анан үстүнөн басып алып, тырпыратып мойну башынан өпкүлөп кирди. Мындай караганда түрмө ичиндеги көзөмөлчү эмес эле көчөдөгү аңги, зөөкүрлөрдөн эч айырмасы жок болчу. Экөө бир топко алышты. Узун туурасы билинбеген далдыйган жигит тал чыбыктай ийилген 17 жаш кызды төрт бүктөп басып койду. Турсийин жулуп алып, айырып ыргытып жиберди да, жаңыдан үстүнө чыгып келатканда арт жагынан аялдын дарылдаган жоон үнү чыкты. Токтот! Далдайган жигит шашпай, ордунан тура, шымынын бүчүлөсүн топчуланып, Диананы жаман көзү менен карай сыртка чыгып кетти. Босогодо турган толмочунан келген аял жигитке көңүл бурган жок да, оозу мурду шишип, кызылалы кан болуп турган Диананын жанына басып келди. Бар, оозу мурдуңдун кандарын жуу да камераңа жөнө. Экинчи ушинтип хата жаңырта кыйкырганыңды укчу болсом таарынба. Ар жактагы крандагы сууга бети башын жууган Диана унчукпастан узун, кууш коридору менен өзүнүн камерасын карай жөнөдү. Башка камерадагы кыз келиндер темир тордун ар жагына туруп алышып, Диананы мазактап жатышты. Эмне, сенин кыз белгиңди алып аттыбы? Эмне мынча айкырасың, Шашпа, көргөндөн көрө элегиң көп. Аман болсоң мындайдын миллионун көрөсүң. Сооп болот сага. Көчөдө жүргөндө эле буларга карматпай качып кетмей белек. Эми бул жакта тоок болуп жүрө бер. Ха-ха-ха. Диана алардын сөзүн уккусу келбей, эки кулагын баса, өзүнүн камерасына чуркап кирип кетти. Камерада Саулем деген 21-ге чыгып калган казак кыз, анан Өзбекстандын Жият районундагы Зульфия деген жашы али 20-га чыга элек, атасы өзбек, энеси кыргыз, чачтары, көзү баштары капкара сулуучумак келген кыз болчу. Саулемдин бул жакка келгенине жарым жыл, ал эми Зульфиянын келгенине 2 ай болуптур. Өзүнүн кроватына жатып алып, солкулдап ыйлап жаткан Диананын жанына экөө тең басып келишти. Туройду, башыңды көтөрчү. Ыйлагандан пайда жок, андан көрө мындай отурдагы биздин сөзүбүздү ук. Диана бир аз ыйлап алган соң башын көтөрө өйдө боло берди. Экөө анын эки жагына олтурушту. Үчөө бир топко унчугушпай алды. Жактарын мелтирип олтура беришти. Бир кезде Саулем үн катты. Эмне? Ал сени зорлуктап таштадыбы? Диана унчукпастан: Жок. Чыныңды айт. Ал сенин кыз белгиңди алдыбы? Жок. Ага үлгүрө албай калды. Тигил аял кирип келбегенде дал эле ушундай болмок. Мени тырпыратып басып алып зордуктап салган күндө да зөөкүргө тигилер эч нерсе демеген эмес окшойт. Мен түшүнбөйм. Бул эмне деген түрмө? Көзөмөлчүлөр менен түрмө кызматкерлери өздөрүн өздөрү билип, өтүктөрүн төргөйлөп, өз билгендерин жасашат экен. Эмне булар жогорку жактагылардан коркушпайбы? Эгер тигил азыр мени зордуктап салганда 129-статья менен өзү түрмөгө олтуруп калмакта, туурабы? Анын сөзүнө берки экөө бирин-бири карашып, каткырып күлүп жиберишти. Эмне күлөсүңөр? Албетте силерге күлкү. Бирөөнө күлкү, бирөөнө ый деген ушул да.
Балким түрмө мыйзам ушундайдыр. Сен бул жакты чыныгы түрмө деп ойлоп жатасың ба? Анан эмне? Кадимкидей сот процесси болуп, 274 статьянын 1-пунктунун негизинде 9 жылга эркинен ажыратылбадыңбы? Ал эмне статья экенин билесиңерби? Билбегенде, сенден сон билебиз. Бул экөөбүз тең ошол статья менен кесилип келгенбиз. 12 килограмм героин менен кармалдың да, туурабы? Биз дагы героин менен кармалганбыз. Ошол ак желим башты көпчүлүк сулуу кыздардын келечегине балта чаап, түбүнө жетип бүтмөй болду. Кандайча? Мен эч нерсе түшүнсөм буйрбасын. Сен али эч нерсе көрө элексиң. Сүйлөй чечен болосуң, көрө көсөм болосуң. Ачыгын айткылачы. Бул эмне деген түрмө? Жалаң өңү баштары татынакай жаш сулуу кыздар. Аялдар түрмөсүндө ар кандай курактагылар болушу керек эле да, туурабы? Эмесе угуптур. Бул деген мыйзамдуу түрмө эмес, менчик түрмө. Менчик түрмө деген эмнеси? Угуптур, переживать этпей. Бул деген Марат Исабеков дегендин менчик түрмөсү. Булардын кишилери же тагыраак айтканда агенттери Орто Азия боюнча жерлерди багындырып, кыдырышып, сулуу жаш кыздар болсо кароолго алышып, акырын байланыш түзүп, акыры ар кандай жол менен кылтакка илишет. Ар кандай дарыларды тамакка кошо беришип, сооп жатып калганда сырттан врачтардын кийимин кийишип, жетип келишет да замбилге салып алып кетишет. Тигилер эстерине келген укол сайып коюшат. Бул бийик тубалдуу коронун ичине киргенде гана эстерине келишет. Бүттү. Кайра чыгууга мүмкүн эмес. Эркин болом десең, өлүгүң гана чыгышы керек. Ал эми аскер формасын кийинишкен аялдар менен эркектерчи? Алар жалданма кишилер. Бул жактан айлыкты жакшы алышат. Ар кимиси өздөрүн билген кожоюн. Өзүң деле буга күбө болдуң го. Азыр тигил далдайган жигит сени зордуктап таштаса, сен эч нерсе кыла албайт болчусуң, туурабы? Ага эч ким, эч нерсе демек эмес. Ал зөөкүр бул жактагылардын далайларынын кыз белгисин алды. Мынакей, Зульфияны эле мындан 1,5 ай мурун ушул зөөкүр зордуктап таштаган. А сен каяктагы 129 статьяны айтасың? Булар сени зордуктамак турсун өлтүрүп койсо дагы соттолушпайт, уктуңбу? Бул жакта иштегендердин эч кимисине тыюу коюлбаган. Ошондуктан ар кимиси өздөрүн билип, кутуруп жатышпайбы? Жаш кыздардын баары эле корболууда. 17 же 18 жаштан төмөнкү же болбосо 25тен жогорку кыздарды көрдүңбү? Андай бир дагы кыз жок. Дээрлик бул жакка келгендердин 80% күйөөгө чыга элек, али турмушту көрө элек кыздар. Мынакей, бизди өзүнүн менчик түрмөсүндө олтургузду деп коеюн. Андан эмне пайда табат? Эмне пайда табат? Тапканда да кандай пайда табат дейсиң? Күнүнө жок эле дегенде болбой калды дегенде эле 10 000 сом түшүп турат. Бул жакка биздин эсебибизден. Кандайча? Сен ал эч нерсени көрө элек, эч нерсеге түшүнө элек мадыра баш турбайсыңбы? Эмне себептен түштөн кийин саат 4 чендерде кыздардын баарын тизип алып, ар кайсы жактарга бөлүштүрүп, разборка кылып жатат? Түн ичинде бул жакта ооругандар эле болбосо бир да кыз калбайт. Булардын калаа ичинде 10дон ашык менчик сауналар бар. Бул кыздарды ошол жактарга бай клиенттерге салып беришет. Аларды камсыздандырып турушат. Ал жактан качып кетүүгө же өзү менен чогуу жаткан бай адамдарга бул тууралуу айтып коюуга болбойбу? Эч мүмкүн эмес. Биздин ар бир кыймылыбыз каттуу көзөмөлдө. Ар бир бөлмөдө, саунада жашыруун көргөзүп туруучу, үндү угузуучу аппараттар бар. Эч нерсе кыла албайсың. Бир нерседен шек алып калчу болсо, анда эле ишиңдин бүткөн дей бер. Өмүрү көрбөгөн кордук көрсөтүшөт. Ал жактан качып да кете албайсың. Мынакей, жакында бир кызыбыз ошол сауна жактан качып кетүүгө аракет жасады эле, аябай көрбөгөн кордукту көрдү. 3 жолу каттуу эскертилет. Эгер ага моюнсунбасаң, жөндөн жөн гана көзүңдү тазалап коюшат. Анан өлүгүн каякка алып кеткенин да билбей каласың. Дагы бир суроо. Буларды бийлик өкүлдөрү же милиция кызматкерлери билишпейби? Булар менен кээ бир бийлик өкүлдөрү, милиция кызматкерлери чогуу иштешет. Тескерисинче, бул бийик короонун каттуу көзөмөлгө кайтарууга алышат. Ошон үчүн аларда кандайдыр бир доляларын алып турушат. Дагы эмне сурооң бар? Бул жакта канча адам иштешет? Анысын биле албайм. Ал эми эркинен ажыратылган шордуу кыздардын саны канчага жетет? Мурун 100гө чукулдап барып калчу, азыр акырындап көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Мурун болсо баарыбызды чогуу ашканага алып барып тамак ичирчү. Азыр болсо камеранын ичине таратып берет. Ошондуктан бирибиз менен бирибиз сүйлөшкөнгө, таанышканга мүмкүнчүлүк жок. Түн ичинде башкалардын баарын алып кетип, эмне себептен мени бул жакка жалгыз калтырып жатышат? Сен азыр деген али свежий кызсың. Ошондуктан жалгыз калтырышууда. Биринчи кезекте мунун кожоюну Марат өзү келип, сенин кыз белгиңди алат. Ошол себептен сага эч кимиси тийише албай жатат. Анан бул жакта иштегендердин баардыгы сага чабуул коюшат. Кыскасы, акырындап кезеги менен бул жакта иштеген эркектердин баардыгы менен болуп чыгасың. Күнүнө жок,
Бир жумада бирөөсү келип турат. Каршылык көрсөтсөмчү. Аны өзүң көрдүң го. Өлөөрчү токмок жейсиң алардан. Бойлоруна бүтүп калсачы. Андай болушу мүмкүн эмес. Спираль же дагы дары салып коюшат. Жумасына бир жолу текшерүүдөн өтүп турасың. Оору жугузуп алгандар болсо дароо дарыланышат. Күндө саунага барып, эркектер менен болуп, арак ичкенден тажашпайбы? Албетте, көкөйлөрүнө көк талкандай эле тиет да. Бүгүн түнү ким менен болоор экенмин деп сарсанаа болуп турасың. Көпчүлүк мезгилдерде чет өлкөдөн келген меймандарды же бул жакта иштеп жаткан чет элдик кишилерди камсыз кылабыз. Алар доллар менен төлөшөт. Алар да сулуу кыздарды тандышат да. Бул жердеги кыздардын баардыгы эле сулуу. Четтеринен чертип алып кете беришсе болот. Баса, айта кетчү нерсе, дагы бир нерсени айтайын. Бул жактан чет элдиктерге сатылып кеткендер да бар, өтө кымбатка. 1ден 2ден сатылат. Бир жолу 9 кыз сатылып кетти, Сауд Аравия жакка. Алар канча сомго бааланышканын билбейбиз. Эми түрмөнүн сырын анча-мынча түшүнүп калдыңбы? Диана түшүндүм дегендей башын ийкегиледи. Аңгыча темир торлуу эшик шарт эле ачылып, жоон үндүү аял баш бакты. Разводко чыккыла. Ал Диананы карап туруп олтургузуп койду. Сен азырынча кыласың бул жерде. Бөлмөдөгү кыйкырык. Камерадагылардын баардыгы чыгып кетишкенден кийин Диана өзү жападан жалгыз калды. Сүйлөшөр эч ким жок эмнегедир ал өзүн бу дүйнөдө жападан жалгыз калган адамдай сезип кетти. Айланага күүгүм кирип келаткан болчу. Бир аз убакыт өткөн соң эшик ачылып, толмочунан келген алиги аял баш бакты. Эригип жатасыңбы? Азыр мен сага эрикпегендей жумуш таап берем. Бас жүрө. Экөө ээрче кууш коридорго чыгып, көзөмөлчүлөрдүн эс алуучу бөлмөсүнө барышты. Алиги аял бош чаканы, анан пол жууй турган узун жыгачты колуна карматты да буйрук бере сүйлөдү. Тиги тряпканалдагы камералардын баардыгын, коридорду, бул бөлмөнү бүт жууп чыгасың. Терезелеринен бери чаңын сүрт. Тим эле мисилдеп күзгүдөй болуп жалтырап гана турсун. Өзүм келип текшерем, эсиңде болсун. Эгер бир жеринен кынтык тапсам, кайра башынан бүт жуудуруп чыгам. Кызды үйдө кыл жатпайт деген макалды билесиңби? Деги эле кыл да көрбөйүн. Анда давай, приступай. Аял эшикти ачкан боюнча кетип калды. Диана чакага суу куюп алып, адегенде полдорду жууп кирди. Ишти көзөмөлчүлөрдүн эс алуу бөлмөсүнөн баштады. Полдорду жууп бүтүп, терезелерин ным чүпүрөк менен сүртүп кирди. Өзүнөн башка бул хатада дагы бир өзү теңдүү кыз калыптыр. Экөө бирин-бири карап коюшуп, ишти аткарып жатышты. Бири-бири менен сүйлөшүүгө каттуу тыюу салынган болчу. Терезелерди сүртүп жатып, кокусунан стол үстүндөгү телефондорго көзү түштү. Терезенин айнегинен сыртты караса, алиги аял короодо бир эркек менен сүйлөшүп турган болчу. Бир нерсе оюна кылт дей түштү дагы, акырын коридорго чыкты. Алиги кыз өзү менен өзү сүйлөшө коридордун полун жууп жатыптыр. Башка эч ким жок экен. Диана дароо бөлмөнүн эшигин жапты да шашыла телефонго умтулду. Телефонду көтөрүп жанталаша эжесинин номерин алып кирди. Биринчи жолу чалганда телефон бош эмес экен. Кайра ордуна кое коюп, терезеге барып айнекти сүртүмүш этип калды. Алиги аял бир нерседен шектене, бул жакты карап туруптур. Диана эч нерсе билмексен боло, айнектерди сүртүп бүтүп, экинчи терезеге барып шашпастан аны да сүртө баштады. Арадан 5 мүнөт өткөндө аялды дагы бир жолу карап алып, кайрадан телефонго жетип келди да эжесинин номерин алып бурай баштады. Бул жолкусунда бош экен, бирок көпкө чейин албай койду. Бол ылдам, көтөргүлө трубканы деп Диананын чыйпыйчыга шаштысы кетип жатты. Бир аздан кийин ары жактан жаш кыздын «Алло» деген үнү чыкты. Бул ким, Айнура, сенсиңби? Ооба, бул ким? Мен Дианамын. Мамаң барбы? Диана эжесизби? Каякта жүрөсүз? Биз сизди таппай жатпайбызбы? Айнура, бол ылдам, мамаңды чакыр. Сени менен сүйлөшкөнгө убакыт жок. Мамам кошунаныкына кеткен, азыр чакырам. Алиги кыз телефонду таштап, сыртка чыгып кеткендей болду. Кудай, ылдамыраак келсе экен. Диананын чыйпыйчыга тегил короодогу аял келип калбаса экен деп тыбырчылап жатты. Бир аздан кийин эжесинин үнү кылды. Алло, бул ким, Диана, сенсиңби? Ооба, менмин. Сөзүнүн аягына чыгарбай, ары жактан кандайдыр эркектин колу пайда болуп, телефонду иштетпей басып койду. Чочуп кетип карай салса, өткөн жолку өзүн сабап, аз жерден зордуктап кое таштаган, далдайган эркек экен. Сага ким уруксат берди? Өз алдынча кожоюнчулук кылып. Телефонду алганга. Ал керилип туруп, колунун сырты менен чапканда Диана бөлмөнүн бурчуна камгактай учуп барып жатып калды. Каттуу соккуга көзүнөн от чагылыша, жер айлан көчөк, башы эңги-деңги боло түштү. Бир кезде анын узун чачтарынан уучтай кармап,
өйдө көтөрүп тургузду да алакандары менен жаактан ары эки жолу басып алды. Эмне болсогон атта элек жатып, эле кожоюн болуп калдыңбы? Бул жактын эрежесин, уставын али окуган жоксуңбу? Кимде ким уруксатсыз өз билгенин жасаса, ал каттуу жазаларын билесиңби? Азыр хатанын ичиндеги полдорду 5 сыйра жууп чыгасың. Сени таң атканча уктатпай иш кылдырам. Анан көрөм, сен уруксатсыз өз алдыңча жүргөнүңдү. Ары жактан бир чакка суу алып келип, пол үстүнө жайната төгүп таштады. Дагы бир чакка алып келип төгүп жатканда, сыртта, короодо турган толмочунан келген аял чуркап кирип келди. Дагы эмне болду? Эмне болбок эле? Мунуң уруксатсыз бул жакка кожоюндук кылып, телефон менен сүйлөшүп жатыптыр. Алиги аял жакын басып келип, Диананы жаактан ары басып калды. Мен сага эмне дедим эле, я? Эч нерсеге тийбе дебедим беле? Чыныңды айт, ким менен сүйлөштүң? Эмне деп сүйлөштүң? Эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. Жаңы эле сүйлөшөйүн деп жаткам. Сүйлөшөйүн деп жаткам? Азыр текшеребиз. Алиги аял сыртка чыгып кетип, бат эле кайра келди. Дагы колундагы кичинекей тегерек дискетти компьютерге салды. Диананын алиги телефондон сүйлөшкөн сөздөрү жазылып калыптыр. Эмне? Эжеңи чалмакчы болгон экенсиң да. Анан компьютерден баскылап жатып, эжесинин кайсыл жерде жашаганын билип алышты. Чүй проспектиси номер 115, Айзада болот. Эжеңдин аты Айзада, жездеңдин аты болотпу? Диана унчуккан жок. Эмне унчукпайсың, айтпайсыңбы? Же болот байкең Айзада жеңең болобу? Силерге айырмасы кайсы? Алар менин тааныштарым болот. Бул бейбаштыгың үчүн кандай наказание аларыңды билесиңби? Сен үчүн каттуу наказание болот. Бирок бактың бар экен. Шеф келбей турса, азыр сенин сазайыңды берет элек. Аял менен эркек өздөрүнчө бир нерселерди шыбырашып, сүйлөшө сыртка чыгып кетишти. Диана каттуу соккудан денелери ооруп, али калыбына келе албай жаткан болчу. Көп өтпөй эле көзөмөлчү аял кайра кирди. Бар, бет башыңды жууп, чач башыңды оңдоп, өзүңдүн бөлмөңө жүрө. Мен азыр артыңдан барам. Далдайган эркек чапканда мурду канап кеткен болчу. Крандагы сууга бети башын жууп, чачын тарады да өзүнүн камерасына жөнөдү. Алиги кыз дале пол жууп жатыптыр. Экөөнүн көздөрү бир саамга бири-бирине чагылыша түштү. Менин атым Альбина, сеникичи? Диана. Экөө башка эч нерсе сүйлөшкөн жок. Анткени ары жакта көзөмөлдөөчү аял келе жаткан болчу. Ал Диананын артына камерага кошо кирди. Кроватка чүпүрөктөрдү ыргытып койду. Чечин дагы алдагы ич кийимдерди турсине, анан алдагы көйнөктү ки. Диана суроо берген жок. Айтканын жасады. Косметиканы анын колуна карматты. Мобулар менен ооз башыңды бою. Мобул духилерди себин. Азыр шефке барабыз. Көзөмөлчү аял өзү да жардамдашып, Диананы жасандырып жиберди да, жүрү деп кайдадыр ээрчитип жөнөдү. Жолдо баратканда ага акыл кеңешин айтып баратты. Биздин шефибиз жакшы адам. Ага ар дайым жылмайып, жооп берип, бардык айткандарына макул бол. Ачуусуна тийип алба. Анда эле балесине калдың дей бер. Уктуңбу? Уктуңбу деп жатам. Ооба. Анда ошондой. Бейбаштык жасаба. Экөө ээрчише чоң, кенен бөлмөнүн ичине киришти. Бөлмөнүн ичи аябай кооз болуп жасалгаланыптыр. Диван креслодо жаш 50дөн өтүп, 60ка чукулдап калган толмучунан келген ак чачтуу киши олтуруптур. Ал мыскыл жылмая Диананы маңдайындагы диванга олтур дегендей колу менен жаңсап көрсөттү. Диана унчукпай анын айтканын жасап, эки санын бириктире, кысына диванга олтурду. Ага жоон сандарын көрсөтүп турган кыска көйнөктү кийгизип койгон болчу. Ак чач киши мыскылдай Диананы аяк башына чейин көпкө карап турду. Жанында турган көзөмөлчү аялга кете бер, бошсуң деп ишарат кылды. Тигил түшүндүм дегендей Диананы бир карап алды да акырын сыртка чыгып кетти. Кана кызым, экөөбүз жакшылап сүйлөшөлү. Сенин ким экендигиң мага жакшы маалым. Жүрү, тигил жакка баралы, анан сүйлөшөбүз. Диананы ээрчитип арткы бөлмөгө алып кирди. Ал жак чоң зал экен. Залдагы узун столдун бир бурчуна ар кандай тамак аштарды коюп жасалгалап коюшуптур. Тигиндей олтур, тартынба. Өз үйүңдө олтургандай эле эркин сезип олтура бер. Кайсындан куяйын? Коньяк, вино, арак же шампанскийби? Диана унчуккан жок. Тигил дегенде ага шампан куйду. Алдындагы тарелканы алып, ар кандай салаттардан салып анын алдына койду. Кана, моун алып жибер. Экөөбүздүн таанышкандыгыбыз үчүн баса айтмакчы. Марат Исабеков деген мен болом. Бул түрмөнүн кожоюнумун. Мамлекеттин уруксаты менен салынган түрмө, бирок бул менин менчигим болот. Алдымдагы кызматкерлерим да менин менчик кызматкерлерим. Эгер
качып кетсең, калаанын кайсы районунун милициялары болсо да сени кармап алышып, кайра алып келип беришет. Так что жердин 7 кабат түбүнө кирип кетпесең эле, сени биздикилер баары бир таап алышат. Дагы бир айта кетчү нерсе, биздин бул жактагы мыйзам таптакыр башка. Түрмө кызматкерлеринин айтканы силер үчүн закон. Аларды кың дебей аткарышыңар керек. Эгер моюн толгосоң, анда балээни өз башыңа өзүң үйөсүң. Кана, алып жибер, алдагы ичкиликти. Тигил өзү коньяктан куюп туруп тартып жиберди. Диана стаканга жологон жок. Мен деген сенден суранбайм. Буйрук берем. Алдагы стаканда куюлганды алып жибер да, алдыңдагы тамакты же. Бол тез. Анан бакырганынан чоочуп кеткен Диана стакандагы шампанды кандайча түбүнө чейин тартып жибергенин билбей да калды. Алдыңдагы тамакты же, уялба. Диана тарелкага салынган тамактан жей баштады. Көптөн бери мындай тамак жей элек болчу. Аябай даамдуу экен. Ак чач киши дагы улам-улам бир нерселерди сурай, аны карап коюп, өзү да алдындагы жайнаган тамактын тарелкасына салып алып жеп жатты. Атайын ушундай жасалганбы, шампандын градусу аябай күчтүү экен. 2-3 стакан коньяк ичкендей Диананын ичи ысып, башы тегеренип чыкты. Ак чач киши аны мыскылдай карай дагы бир стакан шампан куйду. Болду, ичпейм. Диана моюн толгоюн деди эле, тигил үнүн өктөм чыгара буйрук бере сүйлөдү. Ичесиң, эшчөк как ичесиң. Бул жерде менин буйругум 2 болбошу керек. Так что давай, ич. Диана эч нерсе түшүнбөй, бир нерсеге башы жетпей жатты. Бул түрмөбү же бар дел сойкуханабы? Аны күчкө салып дагы 2 стакан шампан ичирди. Ушул 3 стаканга эле башы тегеренип, кадимкидей мас болуп калды. Бет маңдайындагы ак чач киши коньяктан үстүккө босток ичип, тамактан өлүп бараткандай жеп жатканын көрүп турду. Анан бир стакан коньякты тартып жиберди да, оозу башын чөпүрөк менен сүртүнө, ордунан козголду. Болду, жетишет. Жүрү, тиякка, пора уже. Каякка? Каякка болмок эле, тигил бөлмөдөгү диванга. Ме, андан көрө могул стакандагыны тартып жибер. Өзүңө жакшы болот. Жок, ичпейм. Өзүң бил. Анда жүр, кеттик тиякка. Ал жакка барбайм. Эмне? Эшөкөк барасың. Мен деген али кызмын. Мага ошол керек. Бас жүрү. Диана моюн толгоп ордунан турбай койду эле, ак чач киши ага болбой сүйрөп жөнөдү. Чоң диван кроват турган бөлмөнүн ичи кызыл түстөгү жарык экен. Атайын жасалгаланса керек. Диананы сүйрөп барып, диванды көздөй ыргытып жиберди. Жана эле жалмалаңдап турган киши эми жолборстой күркүрөгөн зөөкүргө айланды. Бир нерселерди сүйлөнө, үстүндөгү кийим баштарын туш келди ыргытып кирди. Анан Диананы кармайын деди эле, ал диванды айлана качты. Эшикти ачып сыртка чыга качмакчы болгондо, босогодо турушкан далдыйган 2 жигитти сүзүп, кайра артка кетенчиктеди. Тигилер кайра эшикти сыртынан жаап коюшту. Ак чач киши да бир топ кызып калган болчу. Качпа, каякка качасың? Азыр качсаң, кийин артыман чуркайсың. Анда мен да сени карабай коем. Кызыл жарыгы бар чоң бөлмөнүн ичинде экөө ары бери кууша мышык чычкан ойноп жатышты. Чычканга өлүм, мышыкка оюн дегендей, Диана канчалык жанталашып качкан сайын ак чач киши жыргап, каткырып күлүп, жаш балача ар кандай үндү чыгарып, тигини кууп жүрдү. Бир кезде аны кууп жетип, шап эле белден кучактады да диван кроватка көтөрүп урду. Диван үстүндө кармаш көпкө созулду. Диана да колдон келишинче каршылык көрсөтүп туруп алды. Бир маалда абышканы беттен чымчый алдынан суурулуп чыгып кетти. Ак чач абышка эртеден бери кармашып жатып, алы кетип, чарчап калган болчу. Күшүлдөй бышылдай ордунан араң турду. Бадрачи! Деп каттуу кыйкырганда сыртта турушкан 2 далдайган жигиттер дароо кирип келишти. Аларга башын ийкей Диананы көрсөттү эле, алар дароо эле 2 колдоп кармашып, Диананы чалкасынан диванга, кроватка жыгышып, 2 колун, 2 бутун 2 жакка кере таңып ташташты. Кожоюнду бир карап коюшуп, кайра сыртка чыгып кетишти. Бир аз эс алган алиги ак чач киши ырсалактай басып келип, жырткычка болгон күчү менен алдындагы байлануу кыздын көйнөктөрүн тыткылап айырып кирди. Анан өз билгенин жасай баштады. Кыздын ачуу чыңырыгы берки бөлмөдө турушкан экөөнү кадимкидей угулуп жатты. Бир сааттан кийин чачы башы уйпаланган ак чач киши чыкты. Эми кезек силердики дегендей, тигил экөөнү башын ийкеп койду да артын карабай чыгып кетти. Араң турушкан экөө бирине бири өтүшө бөлмөгө атырылган боюнча кирип келишти.
Aradan 2 saat uақыт өткөндө Диана эс учу жок, өзүнүн камерасындагы кроватында сулук жаткан болчу. Шампанга бир нерсе кошулганбы Айтор Диана таң атканча көзүн ачпай сулук жатты. Бакашакка түшкөн үндөн ойгонуп кетип көзүн ачса, Зульфия менен Саулемди алып келишиптир. Таң атканча укташпагандыктанбы экөөнүн тең көздөрү кызарып, өңдөрүнө аябай чарчаганы билинип турат. Диананын уйпаланган чачтарын, жаңы ич көйнөктөрүн көрүп, тегилер дароо эле билип коюшту. Эмне, кечээ, түндө кожоюн келдиби? Алардын суроосуна Диана жооп бергендин ордуна ыйлап жиберди. Түндөгү зөөкүрлөрдөн көргөн кордугун чып-чыргасын коротпой айтып берди. Үчөө кабактарын карыш түйө унчугушпай олтурушту. Эми чындап ишенген чыгарсың, бул түрмө кандай экен? Саулем ага кайрат бере сүйлөдү. Эч нерсе эмес, биз дагы бул тепкичти басып өткөнбүз. Бул жакка экөөбүз тең эле кыз боюнча келгенбиз. Сен көрө элек кандай гана азап тозокторду баштарыбыздан өткөрдүк. Али биз көргөн кордуктун чекесин да көрө элексиң. Түндөгү болгон зөөкүрдүккө чыдай албай ыйлап жатасың. Керек болсо биз андай кордукту күндө көрөбүз. Байтал элең, сен эми мындан ары үйүргө кошулдуң. Үйүрүң эмне? Эмне болмок эле? Мындан ары сен да биздин топ менен түн ичиндеги чогуу кетесиң да, эртең менен кайтып келесиң. Силерди каякка алып кетип атат? Өткөн жолу эле чет чеберин айтып түшүндүрбөдүк беле? Бизди жыргатканы алып кетип атат дейсиңби? Чет элдиктер менен бай адамдардын уйпаландысы, эриксиз күңү болобуз. Өздөрүнүн сауналарына алып барышып, бизди алар бир түнгө сатышат. Чоң акчага. Бул деги өкмөттүн мыйзамдуу түрмөсү эмес экен. Качып кетпейсиңерби бир ыңгайын таап? Ойбай, аны угузба эч кимге. Мындай сөздүн чет чеберин угуп калса эле ишиңдин бүткөнү. Баса. Качып кайда барасың? Көчөнүн ар бир булуң бурчтарында булардын кишилери жортуп жүрүшөт. Кармап алышып кайра алып келишет же жөн гана көзүңдү элге билгизбей тазалап коюшат. Өткөн жолу Наташа деген орус кыз жоголуп кетти го. Аны кантип дайынсыз жоготушканына күбө болуп, өз көзүм менен көрбөдүмбү? Тетигил бурчтагы чоң үйдү көрдүңбү? Ошонун ичинде чоң темир жашык бар экен. Менин оюмча ошонун ичинде кислота бар окшойт. Айтор, кандайдыр бир суюктук бар. Бул жактын мыйзамына баш ийбей бараткандарды ошол суюктукка салып жиберишет экен. Дененин эч нерсеси калбай эрип кетет. Саулем колунун сөөмөйүн көрсөттү. Көрдүңбү? Бул колумдун сөөмөйү жок. Бир жолу байкабай бул эмне болгон суюктук деп колумду малып жиберип, минтип сөөмөйүмдөн ажырап калбадымбы? Муну эч кимге билгизбей жүрүп араң аяктырдым. Ал эми Наташаны болсо ошол жакка кечке жууга алып барышканын көргөм. Шефтин бөлмөсүн тазалап жаткам, эч ким жок болчу. Эмне кылышар экен деп атайын барып аңдыдым. Лөкөйгөн 3-4 эркек адегенде аны жып-жылаңач кылып чечиндиришти дагы кезек менен зордукташты. Андан соң эки колун, эки бутун байлап туруп, өкүртүп бакыртып, ошол челекке салып жиберишти. Байкуш Наташа бир-эки жолу акыркы күчү менен туйлап алды дагы ошол бойдон көздөн кайын болду. Алиги жигиттер боркулдап кайнап аткан сууну тынчыганча 20 мүнөттөй карап турушту. Качан гана көбүрөп жабырган суу тынчыганда темир сойыл менен ичин текшерип көрүштүп, бүттү дегендей бири-бирине баш ийкеше кетип калышты. Ошондон кийин ал дайынсыз жоголуп кетти. Жаш кыздардын көздөрүн кантип тазалашып коюшаарын билип калдым. Көрсө көз ачып жумганчалык эле убакыт экен да. А сен капкайдагы качуу тууралуу сөздөрдү айтасың. Тегилер бул сөздөрдү угуп калышчу болсо, жөндөн жөн гана сени кислотага салып ээртип жиберишет. Эч ким билбей да калат. Качуу тууралуу ойду мээңден алыс ыргыт. Эгер жашагың келсе, бул жактан бийик дубалдан сыртка чыгып кете албайсың. Ал эми тегил жактагылардан болсо каттуу көзөмөлдөнөсүң. Бул жактын эрежесин бузсаң каттуу наказание аласың. А дегенде каттуу эскертүү берилет. Экинчи жолу кайталанса, анда ишиңдин бүткөнү. Теги дүйнөгө барып кайра келесиң. Тем эле Кудайга үнүңдү жеткирет. Экинчи нарушение жасагыс болосуң. Кичине камеранын ичи тым-тырс болуп калды. Баары бир кандай болсо да качам. Мындай кордукка, мындай жашоого чыдай албайм. Диананын мээсинен ушул ой кетпей туруп алды. Кандуу мушташ. Кийинки бөлүмдөрдө.